Кудайдын чакырыгы 11-июль. Кудай буланчалык олуттуу деле эмес, баары эле ушундай кылат. Эч ким айырмасын байкабайт. Канчалык көп биз тандоонун алдында турабыз. Туура эмес же күмөндүү болсо да ушундай кыла берсе болот деп ойлойбуз. Балким бул ачык эле күнөө болбосо да башкаларга адилетсиздик болот. Же бул сизге жана жакындарыңызга зыян алып келиши мүмкүн. Же бул Кудай сиз үчүн каалаган нерсе эмес. Ыйык жазууда мындай деп айтылат. Адамдын баардык жолу өзүнө түз көрүнөт, бирок жүрөктү Теңир салмактайт. Бул Кудайды алдоо мүмкүн эместигин эскерткен ачык сөз. Ал биздин жүрөгүбүздүн тереңине карайт жана биздин жашыруун ниеттерибизди көрөт. Биз муну Кудайды жана жакындарыбызды сүйгөнүбүз үчүн кылабызбы же өз кызыкчылыгыбыз үчүнбү? Бизди ишеним жетектейби же коркуу, көрө албастык жетектейби? Эгер Кудай биздин пландарыбыздын артындагы ниеттерге көңүл бурса, анда биз да аларды эске алышыбыз керек эмеспи? Биз баарын туура кылып жатабыз деп ойлогонубузда да бизди эмне жетектеп жатканын текшеришибиз керек. Балким биздин ойлорубузда күнөө деле жоктур, бирок Кудайдын биз үчүн таптакыр башка планы болушу мүмкүн. Андан жүрөгүңүздү текшерүүгө жана жашыруун ниеттериңизди жарыкка чыгарууга жардам берүүсүн сураңыз. Өзүмчүл пландарыңызды ачык, анын ырайымынын астына алып келиңиз жана сизди сүйгөн Кудайдын жолдоруна ишениңиз.